Okay, let's get started. Today is the second day. Бүгін екінші күн, жана екінші күн біз мөмө жемиштер жөнүндө сөз кылабыз. Let's spell some words. Spell деген бул тамгалап айтуу, сөздөрдү ар бир тамгалап айтуу. Тамгаларды кайталайбыз албетте. Кеттик. Жаңы сөздөр. Мөмө жемиштер жөнүндө. An apple, a banana, an orange, a pineapple, a strawberry, an apricot, a raspberry, a pear, a watermelon, a plum. Булар эмне экенин сүрөттөрү менен көрөбүз. An apple, a banana, an orange, a pineapple, a strawberry, an apricot, a raspberry, a pear, a watermelon, a plum. What's it? It's an apple, a banana, an orange, a pineapple, a strawberry, an apricot, a raspberry, a pear, a watermelon, a plum. Okay, alphabet. Letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бул тамгалар англис тилинде тамгалар. Азыр ошо тамгалар менен айтабыз. Мисалы, watermelon деген сөздү тамгалап айтабыз. Let's spell деген келгиле тамгалап айтабыз. Spell деген бул аябай маанилүү сөз. Англис тилинде, анткени бул бизге чет өлкөлүк, чет элдин тили болгондуктан кээ бир сөздөрдү биз түшүнбөй калабыз же биз түшүндүрө албай калабыз. Ошондо тамгалап айтып беребиз сөздөрдү. Ошондуктан тамганы жакшы жаттап алсаңар жакшы. Watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon. Let's spell. Spell деген бул абдан маанилүү сөз англис тилинде, анткени spellingдин жардамы менен биз түшүндүрө албаган сөздү дагы тамгалап айтып берсек, аларга түшүнүктүү болот. Эмне деген сөздү айтып жатканыңарды. Анткени биз айтылышын туура эмес балким угуп алабыз же айтып алабыз. Watermelon бул дарбыз деген сөз. Тамгалап айтканда W-A-T-E-R-M-E-L-O-N деп тамгалап айтсак болот экен. Кийинки мисалы алманы айтканда A-P-P-L-E деп айтсак болот. Эгерде эки окшош тамга бирге келип калса, анда double P десек болот. Double деген бул эки кош деген. Кош P деген. Orange деген сөздү айтуу үчүн биз O-R-A-N-G-E деген тамгаларын айтабыз. Биз тамгалап айтканды оңой эле өздөштүрүп алабыз деген үмүттөмүн. Болгону биз алфавитти бир нече жолу кайталап, жакшылап эстеп калуубуз керек болот да. Ал эми грамматикада артиклдер жөнүндө сөз кылабыз азыр. Артиклдер булар тилге эмне үчүн керек? Артиклдер кыргыз тилинде, мисалы орус тилинде артиклдер жок, бирок англис тилинде бул артиклдер абдан эле кеңири колдонулушат. Артикл деген бул N, E жана Z артикл. Булар анык жана анык эмес болуп бөлүнөт. Азыр биз силер менен анык эмес артиклдерди карайбыз. N, E анык эмес. Качандыр бир кылымдарда булар one деген сөздү колдонушкан, бир деген, кандайдыр бир. Азыркы учурда N жана E деп колдонушат. Мааниси бир эле болгону биз эки учурда колдонобуз. N дегенди артиклдин биз эгерде сөздөр үндүү тамгалар менен башталса, оозду жаап кайра баштоо үчүн, оңой болушу үчүн колдонобуз. A, E, I, O, U деген булар үндүү тамгалар. Ушул тамгалар менен сөздөр башталса, зат атоочтор. Эмне деген суроого жооп берген сөздөр, кийим эмне деген суроого жооп берген сөздөр ушул үндүү тамгалар менен башталса, биз N деп артиклди колдонобуз. An orange, an apple, an apricot. You need an orange fruit juice. It's raining. Take an umbrella. And қолданудамыз.
Маанисин түшүндүк. Кандайдыр бир деген түшүнүктү берет. Кийинкиси деген бул кыска деген бул бардык учурда сөздөр, зат атоочтор үнсүз тамга менен башталса, биз эни колдонобуз. B, C, D, F, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z деген. Ушул тамгалар менен башталган сөздөр деп артиклин колдонобуз. Артиклин. A banana, a pineapple, a strawberry. She stole a pineapple, a guitar fell in the store. Артиклдар, анык эмес артиклдар ушулар. Азырынча ушуларды билсек жетиштүү. Кеттик. Эрежеге баш ийбеген учурлар бар. Кээ бир биз айттык, бул үндүү тамгалар менен башталган сөздөрдүн алдында колдонобуз деп. Ал эми болсо үнсүз тамгалардын алдында колдонобуз деп. Кээ бир учурда карап көргүлө. An umbrella болот, a university болот. Эки абалда тең карасаңар ю тамгасы колдонулуп атат. Бирок биз бул жерде мындай учурда каша төрт бурчтук бул транскрипция деп аталат. Тыбыштар бул кашанын ичине жазылат. Окулушу, туура айтылышы. Ошол төрт бурчтук кашанын ичиндеги транскрипциясын карайбыз. Ал жерде umbrella деп башталып атат. Бул үндүү. Демек биз энди коебуз. University дегенде кашанын ичинде төрт бурчтук транскрипциясы J тыбыш менен башталып атат. Ошондуктан бул жерде university болуп атат. Кийинки сөздү да карап көргүлө. An hour, a hat. Экөөсүндө тең H тамгалары менен башталып атат. Бирок биз тыбыштарды карайбыз дейбиз. Тыбыштарды караганда hour демек N болуп атат. Бул жерде hat демек болуп атат. A hat. Үнсүз тамга менен башталса коебуз, үндүү тамгалар менен башталса N коебуз. Кеттик, улантабыз. Бул сөздөр, биз жаңы сөздөрдү көп учурунда жаттап анан унутуп коебуз. Ошол сөздөрдү жаттап анан унутуп койбоо үчүн өз алдыңарча дайым сүйлөм түзүп жүрүшүңөр туура келет. Сүйлөм түзүү үчүн биз ушул эрежени сабакта жаттап алышыбыз керек. Бул эреже кандай? Сүйлөмдө башында көңүл бурдуруучу бир фактылар менен эстеп калсак жакшы. Ал нерсени бир ассоциация менен эстеп калсак жакшы. Экинчиси бул ошол нерсеге улантылган этиштерди, кыймыл-аракеттерди эстеп калышыбыз керек. Мисалы, жөн эле алманы эстеп калбайбыз. Алма кызыл экенин, алманы кырса болот экенин, жесе болот экенин, алманын даамы, эмне менен кесебиз, эмне менен жейбиз, кандай бышырабыз деген сыяктуу фактыларды кошуп туруп, мисал жазып, сүйлөм түзүп, анын сөздөрдү жаттасак, бизге тил үйрөнүү алда канча оңой болот. Ошондуктан азыр биз биринчи мөмө жемиштердин атын атап алдык. Эми болсо алар менен колдонуучу сөздөрдү үйрөнөбүз. To cut into pieces, бөлүктөргө бөлүү, кесүү. To taste, даамдап көрүү, жеп көрүү. Sweet, sour, даамдуу, же sour кычкыл. Knife, бычак. Cutting board, кесүүчү доска. A pit, бул уругу, данеги. To remove pits, данегин алуу. To eat, жеген. Watermelon, дарбыз. Watermelon seeds, бул уруктары. To peel, бул арчу, тазалоо. Кеттик анда. To cut into pieces. To taste, sweet and sour. A knife, cutting board, a pit. To remove pits. To eat, watermelon seeds. To peel. Бул жерде биз сабак учурунда мугалим менен практика жасайбыз. Практикада артиклдарды кандай колдонобуз, ошол эле учурда мөмө жемишти кандай сөздөр менен айтсак болот. Практика жүзүндө тапшырмада аткарасыңар. Эгерде сабак кызыктуу болгон болсо, сөздөрдү жаттап, өтүлгөн грамматиканы, артиклдарды жашоодо колдоно билүүнү практикалайбыз. Алган билимиңиздер сиңимдүү болсун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. See you next time.